Ошто ЭЭПтин талаптарына жооп бере турган мал союучу жай ишке кирди. Мында атайын фермада мал багылып, андан соң мал союучу жайга алынып келинет. Экспорт импортко чыгара турган заманбап ишкана ачып атабыз. Бул ичиндеги оборудованияларды касыптын талабына ылайык Казан Татарстандын Борбор шаары Казан шаарынан алып келдик. Бул бүт экспортко жооп бере турган оборудованияларды алып келдик. Бүгүнкү күндө коңшу жана араб өлкөлөрү Кыргызстандан эт алууга кызыктар. Чет өлкөлүктөр фермада багылган малдын тоютуна көңүл бурушат. Жаңы ачылган мал союучу жай бардык талаптарга жооп берет дейт адистер. Учурда Ош шаарында 7 мал союучу жай калкка кызмат көрсөтүп келет. Ошол мал союучу жайларда иштегенде алар услуга көрсөткөн, кызмат, ошол кардарлардын буйрутмасын аткарып эле жүргөн. Өзү негизи бул жерде эт өндүрүүчүлөр негизи өздөрү багып, өздөрү ушундай ишканаларында сойдуруп даярдаса, бул баягы ар бир азык идентификацияланат, таанылат, ошондо керектүүгө жетсе, ушул азыркы чыгып аткан ооруларды, башка эмелерди алдын алууга, ушуларды жоюуга, болтурбоого бир жакшы мүмкүнчүлүк болот. Аталган мал союучу жайды курууга 12 миллион сом каражат коротулуп, күнүнө 50 бодомал, 180 майда жандыктарды союп чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле 40 адамга жумуш орду түзүлдү. Ар бир малды ушу халал жакшы эле соет, стандартка жооп берет, бар жок, талаптарга жооп берет. Ошо башка убойдуларга караганда таза, жакшы. Ошо ар бир малды буякта лабораториялар бар экен, ошолордо текшерип, ушу талапка жооп бере турган кылып чыгарат экен. Таза соебуз, ошо жерге иштегени келдик. Жаңы ачылган ишканада 60 тоннага чейин эт сактоочу, 2 муздаткыч жана эттин сапатын аныктоочу лаборатория да бар. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.